Ош шаарындагы Дооронбек Садырбаев көчөсү. Аталган көчөдө 2005 жылы жеке менчикке өтүп кеткен имараты менен 1,5 гектар жер аянты бар. Бул жай мындан 10 күн мурда, тагыраак айтканда 15 майда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматович келип, бул жерде Ош шаардык муниципалдык авто ишканасынын пайдалануусуна өткөрүп берүү боюнча чечим кабыл алынгандыгын, бул жер жакында эле мамлекеттин балансына кайта кайтарылып алынып, Ош шаарынын мэриясына өткөрүлүп берилгендигин билдирип, бул жерди тез аранын ичинде оңдоп, калыбына келтирип, пайдалануу боюнча тапшырма берген. 10 күн аралыгында бул жерде бир топ жумуштар аткарылды. Азыр биз сиздерге көргөзүп беребиз. Бул жер салыштырмалуу айтканда токой болуп, мындай дарактар иреттелбей, башаламан ар кандай чөптөр менен оролуп, бул имараттагы таштанды абалга келип, абдан бир начар абалда каралбай турган. Ал эми кире бериш дарбазасын көрүп атасыздар. Бул жерде жөн гана атына эле бир дарбаза бар болчу. Азыркы учурда толук дарбаза жаңыланып, Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы деп жазылып, бул жерге мына автобустардын сүрөттөрү коюлуп, азыркы учурда оңдоп түзөө жумуштары жүргүзүлүп жатат. Ал эми ички бөлүгүндө азыр таштандылар чыгарылып, иреттелип, бир катар актап сырдоо иштери жасалып жатат. Көрүп жатасыздар, таштанды абалга келип, уранды болуп, абдан начар акыбалда турган имаратты кайрадан куруп, кайрадан оңдоп түзөп, абалына келтирип жатышат. Бардык көрүнүшү мындай абалга келинип, дээрлик каралган эмес. Ал эми рейд учурунда биз келгенде могул ортоңку бөлүктө толтура темир жана башка курулуш калдыктары, курулуш ар кандай техникалардын эски темирлери жаткан болчу. Учурда анын баары тазаланып, сыртка чыгарылып, бул жер бир топ иретке келтирилди. Көрүп атасыздар, бул жактарды дагы азыр сырткы бөлүктөрүн актаган, ал эми ички бөлүктөрүн оңдоп түзөө, чатырларын алмаштыруу боюнча жумуштар жүрүп жатат. Бул жерге троллейбустук жана автобустук каттамдарды экиге бөлүп ишкана ачуу болжолдонууда. Бошотулган бул имарат пайдаланууга берилсе, бул жерге жаңы келген автобустук каттамдар киргизилип, жүргүнчүлөрдү ташууга шарт түзүлмөкчү.